Саламатсыздарбы, сиздер менен кулинардык канал Чак жана мен Бактыгүл. Бүгүн сүйүктүү орому тамагын жасайбыз. Толтурмасы эки түрдүү болот. Бир орому үчүн 3-4 сабизди ушинтип чөркөдөн өткөрүп алабыз. Жана анын үчүн бир пиязды 3-4 аш кашык майга сковородкага кууруп алабыз. Пиязыбыз куурулуп аткан учурда картошка толтурмасын даярдап коебуз. 3-4 картошканы майдалап 4 чарчы кылып туурайбыз жана бир пияладай ушундай куйрук майды дагы өтө майдалап туурап алабыз жана 2 пиязды дагы ушундай 4 чарчы кылып майда кылып туурайбыз. Мына ушу менен биздин экинчи түрү толтурмабыз даяр болду. Сабиздин үстүнө курулган пиязды кошобуз. Ошондо абдан даамдуу болот жана пайдалуу албетте. Ал эми сабизди учурда 100 сомдон деп кымбат, бул оромон кымбат болуп кетти десеңиз жаңылышасыз. Бул жерде бир оромого 3-4 эле сабиз кетет жана баасы баары бир деле эттикинен караганда арзан, пайдасы өтө чоң жана эт менен болгон оромодон дагы даамдуу сөз жасап көрүңүз. Ал эми татымалдар кадимки эле кара мурч, паприка, туздан кошуп, татыңызга жараша аралаштырып туруп камырга өтө беребиз. Ал эми камырга өтүп атабыз. Бир оромо үчүн 200 граммдай un колдонсок туура болот. Ушул жерде мен 400 грамм un менен ушундай орто катуулукта камыр жасап алдым. Туз жана суудун жардамы менен эле. Мисалы 400 грамм унга 200-250 миллиграммдай суу колдонуп эле 1 чай кашык туз менен ушул камырды жасадым. Андан кийин 2 жолу илейбиз дагы. Ийине жеткиргенден кийин камырды кадимкидей эле 2-3кө бөлүп эметип жайып алабыз. Бул учурда Чак каналына катталып, лайк басып, комментарий калтыра кетсеңиз абдан кубанычта болом. Чоң рахмат. Оромону болушунча жука жайганга аракет кылыңыз, анткени калың болгондо тыл тыйып, мындай бир аз жабышчак болуп калышы мүмкүн. Оромонун бетин кааласаңыз май менен сүйкөп койсоңуз болот, каалабасаңыз сүйкөбөсөңүз деле болот. Мына ушинтип биздин сабиз толтурмабызды камырдын үстүнө жайып, тегиздеп алабыз дагы. Эми кадимки оромону ороп рулет жасайбыз. Ал учурда мантык асканыңызга сууну асып коюңуз, кайнап тура берсин жана ушундай листти майлап алып туруп үстүнө оромону салабыз да казанга жөнөтө берсеңиз болот. Экинчи оромомо өтүп атам, камырды дагы жайып алып, жанагы биз даярдаган картошка, куйрук май жана пияздан жасалган толтурманы ушул камырдын үстүнө тегиздеп жайып чыгабыз жана кадимкидей эле рулет кылып ундагы уройбуз. Ал эми ушундай жемиштерден жасалган оромо 20-25 минутта да бышып калат. Даамдуу болот аябай жана пайдалуу, жеңил, жагымдуу болот. Рецепт жаккан болсо сөзсүз лайк басыңыз, Чак каналына катталып коюңуз, комментарий калтырыңыз. Биз үчүн бул өтө маанилүү, сиз үчүн оп-оңой эле. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Эми рецепттерде көрүшкөнчө жакшы туруңуздар жана менин каналымдагы башка сонун видео рецепттерди дагы көрүп, ой пикириңизди калтырып кетиңиз. Жакшы туруңуздар, аман болуңуздар. Үстүнө сары майдан сүйкөп алып жесеңиз же каймактан сонунда.